Адахан мырзага суроо берейин дегем да. Бериңиз. 3-4 жолу депутатка чакырылышка депутат деле болуп келди. Ооба. Жалаң эле бийликке тырышып жүрө бербей мындай өз ара ишкерлик менен алектенсеңиз кандай болот? Башка бизнесмендер катары. Кийинки жаштарга, кийинки муундагыларга жол бошотуп жалаң эле бийликте турмушу ошол жерде жүрө бербей, силердин кылган иштериңизди эл деле баалады, өзүңөрдүн баркыңарды деле билдиңер да бул убакка чейин, туурабы? Анан эми жалаң эле критикалап, көрө ал кыргызча айтканда көрө албастык болуп жүрө бербей, ушуга кандай жооп бере аласыз? Мен эми иним болсоңуз ини деп айтайын, агам болсоңуз ага деп айтайын. Мадумаровдун жасап келген иштерини бүтүндөй калың журтчулук жакшы билет. Мадумаровдун бүгүнкү күндө не деген мыйзамдар иштеп аткандыгы, дал ушул социалдык тармак боюнча иштеп аткандары. Сиздер билбейсиздер да, Мадумаровдун колунда гезит жок, Мадумаровдун колунда телевидение жок, Мадумаровдун колунда радио жок. Кээ бир саясатчылардай болуп басып алып, ар бир жерде басып алып, өзүнүн радиосу, өзүнүн телеси, өзүнүн гезиттери болуп, ошондуктан бир элдин башы айланып турган мезгилде маалыматты кандай жеткирсең ошондой да. Эми эл баягы сел деп койбойбу, кайсы жакка бурсаң кете берет дегендей кылып. Эртең эле ушул иниме Мадумаров көрсө момундай иштерди жасаган турбайбы, кокуу керемет турбайбы, ушуну билбей жүрүп турбуз да. Баштан айтып койсо болмок деп эле таң кала берет. Мен дайым айтам, мени 7 күн мактап, көңүлүмдү көтөрө албайт эч ким. Мени 7 күн жамандап, мына гезит беттеринде кандай кылып жазган болсо, көңүлүмдү чөктүрө албайт. Себеп экөө тең жалган. Мактап аткан болсо, демек бир жерине керекмин. Эгер ушунчалык жамандап аткан болсо, бир жерден тоскоолдук болуп атсам керек да. Ошондуктан жаштарга бергиле, жаштарга. Эми жаштарды келбе деп ким айтты? Келсин, келсин. Себеп аны кызматка койбойсуң сен. Эл колдосо келип атат, колдобосо келбей атат. Сындап деп айткандан кийин, эгер көрүп турган көзүң менен көрүп турган бир туура эмес иш аракеттер болуп атса, аны айтпасаң, анда жашоогуң курусун да. Сындап эле келет дейт, туура. Мен кызматта отуруп алып да сындагам. Жогорку кеңеште отуруп алып да сындагам. Азыр эми Акаев биздин мамлекетти кыйратып кетти деп бүгүн баатырлар чыгып аткан болсо, Мадумаров ошо парламентте отуруп алып да ушуну айтып келген, какшап келген. Бирөөнүн да үнү кошулган эмес, Мадумаров туура айтып атат деп. Кийин а киши кеткенден кийин көрсө баары эле баатыр турбайбы, баары эле ошол күрөшүп тажап бүткөн турбайбы. Тажасаң эмне үчүн үнүңдү чыгарбай келдиң? Ошондуктан ар бир киши өзүнүн жашоосун өзү тандап алат. Бирөө өрмөлөп жашай берет, бирөө тикеден тике турат. Мен ошол Кыргыз өкмөтүнүн башчысынын орун басары болуп турганда, хиппике киребиз деп, мына азыркы өкмөттө отурган, азыркы парламентте жүргөндө баары кыйкырды. Кыргызды хиппике киргизебиз деп. Ошондо бир жакшы сөз айттым эле. Жападан жалгыз өзүм каршы чыктым эле да, өкмөттө мүчө болуп туруп. Ошондо бир сөз айттым эле. Өрмөлөп барып, жуугунду ичип аман калганча тике туруп ачкадан өлгөн биздин улут үчүн, Кыргыз үчүн артык деп. Ошондуктан ар ким ар кандай дей берет, дегендер дей берсин, айткандар айта берсин. Мен бул жашоодо тике карап өтүп кетким келет. Рахмат.